Криптовалюта эмне үчүн чыккан? Жана секреттери кандай? Криптовалютанын түрү көп, бирок секреттерин деги эле билет. Түшүнөсүздөр криптовалюта эмне? Бул биткоин уккансыздарбы? Электронный акча деп түшүнөсүздөр, бирок ар бир криптовалютанын өзүнүн бир секреттери болот. Азыр мен силерге айтып берем. Биткоинду эмне үчүн көтөрүлдү десе эле, бүт криптовалюталар биткоинди эле пример келтире берет. Биткоин эртең түшүп кетсе, анан көрөт. Угуп туруңуздар. Жок, биткоин түшпөйт. Биткоинди эле пример келтире берет да. Бирок биткоин менен ошо криптовалюталардын өзгөчөлүгүн айтпайт. Карап туруңуздар. Биткоин 21 миллион уштукта. 21 миллион уштук количествосы. Мен силерге тереңирээк маалымат айтайын. 7 миллиард адамга, дүйнө жүзүндө 7 миллиард адам бар. Болгону канча? 21 миллион уштук. Кыргызстанды эле ала турган болсок, 6,5 миллион адамга 3төн тийген болсо, эмне түгөйт. Биз алган жокпуз да. Угуп туруңуз. Бул негизи 2009 чыккан. Да. 2009 чыккан. 2011 жылы мунун баасы $1 болгон. Ошондо деле түшүндүрүңүз. 2009 жылы мунун баасы $1 болгон. Азыр 2021 мунун баасы почти $60,000 болуп атат. Эми общий мен айтып атам да. Эми карап туруңуздар. Эмне себептен 10 жылдын ичинде бул 60,000 эсе өсүп кетти? Жок. Ушул биткоин чыкканда деле толтура криптовалюталар чыккан. Толтура криптовалюта. Мен эфирде айтайын азыр. Эфир коиннин количествосы 114 миллион. Биткоинден канча эсе көп болуп атат? 5 эсе. 5 эсе көп болуп атат. Эми карап туруңуз, биткоиндин баасы $60,000 турат. Эфир коиннин баасы $2,000 примерно. Эмне үчүн эфир коинга инвесторлор инвестиция кылбайт? Эмне үчүн именно биткоинди алышат? Башка криптовалюталарга инвестиция кылбайт инвесторлор. Жок. Доверие жок. Эфир коинди чыгарган адам Виталий Бутерин деген адам, орус. Ошол орустун колунда 25% ошол орустун колунда. Ушул себептен буга не кылбайт? Инвестиция кылбайт. Потому что коркот. Мореки 25% Бутерин кайра сата турган болсо, биржаны нөлгө чыгып коюшу мүмкүн. 114 миллиондун 25%ын билесиздер, канча болот? 4төн 1 миллион. 30 миллиондон ашык. Көрдүңүздөрбү? Эмне үчүн биткоинден коркушпайт? Биткоин жаңы чыкканда ал убакта биржа жок болчу. Жөн эле кошелектон кошелекке элдерге таркап кеткен. Шундасыздар, 21 миллион таркап кеткен дагы, мунун хозяйны жок. Түшүндүңүздөрбү? Буну определенный бир адам сактабайт. Түшүндүңүздөр? Ашып кетсе, бир адамда 100 миң, 200 бирдемке миңби ушундай биткоин бар да. Түшүндүңүздөрбү? Калганында кээ биринде 1 биткоин, кээ биринде 10 биткоин, почти где-то 60 миллиондой адамдын колунда. Ушундай болуш керек эле. Көрдүңүздөрбү? Өзү 21 миллион биткоин, 60 миллионбу миллиард адамдын колунда. Бул алар кантип бөлүп алган? 0.00001 биткоинин деле жок дегенде бир $100 да. Көрдүңүздөрбү? Эми карап туруңуз. Бунун дагы бир секрети количествода.
21 milyon uçtuk bolup atat. Gördünüz mü? Ha bu 114 milyon uçtuk bolup atat. Prizm dukkan isteyecek ama. Prizm 6 milyar uçtuk. İşte жақсы кылып тұрсыз. Призм 6 миллиард штук. Ушул биткоин, эфиркоин турган биржада бар. Блокчейни бар. Бирок 6 миллиард штук. Карап туруңуз. Ушул призмдин bir 100 миң призм алып койдуңуз дейли. Бирок бул 2037-жылга чейин чыга берет турган нерсе да. Алгандай. Misal mo markerde aytalım. Milyon ve milyardın ayırmasını bilesizler de. 1 milyon dolarga Bişkek'ten 50 bin üye alsanız 1 milyard dolarga 20 bin üye alırsınız. O 20 üye alsanız 1 milyon bu. 1 milyardga 20 bin üye alırsınız. Mındayca aytkanda mo marker. Bunu satıp alasın, orada gayra jasap çıkarıp koyup da. Tamam? Coin, kriptovalyuta emnenin negizinde söz. Misalı hemen aytalım, pandemiya. Darıların baası ösüp ketti go. Elder satып алгандын негизинде баалар өсүп кетти. Бирок кайра ордуна түшүп калды. Эми үчүн жасап чыгарып койду. Мо стол болобу, стул болобу, бумага болобу, булардын баасы өспөйт. Акча болобу, печаттап чыгара берет, туурабы? Ошон үчүн мо биткоин 21 миллион гана уштук болгон үчүн мунун баасы өсүп атат. Призм чыкты. Реклама кылды аябагандай. Элдер башкача сатты. Мунун ээси эмне деди? Мен болду уже сатып бүттүм. Анан сиздин колуңузда 100 миң уштук бар. 50 миң долларга, 20 миң долларга сатып алып койдуңуз. Siz koyup onun 1 milyardını satıp alsanız da arcağında kaça milyardı kaldı? 5 milyard. Никак влиять ете албайсыз. Никак раскрутка алып кете албайсыз. Буларды просто салыштырып берип атасың ба? Салыштырып секреттерин айтып берип атам. Siz кайсы коюнду айттыңыз? Туткоин. Количествосын билесизби? Курс менен кетип атат. Ар ай жаңырган сайын курс кошулуп атат. Жок, курсту эмес, количествосын. Количествосын билбейт экен. Канча уштуу экенин билбейсиз. Жок. Зря. 9,5 milyard. Baş 9 milyarddan көп. Мен ушу курс көтөрүлгөнү эле түшүндүм. Ар айда курс көтөрүлө берет экен. Булар кандай кылып атат? Мисалы призм келди. Ой, мындай кыласың, тигиндей кыласың деп кошелегине жүктөп берди, кетти. Даткоин келди, жамандашты эмес, жаман көрбөңүз, мен по факту. Жок, жамандап айтам, мен по факту айтып атам. Кошелекте жүктөп берди, муну сатып аласың, ой биржага кирет, даже биржага кирген жок. Кирбейсиз деп атпайбы кайра? Вот. Мен кичинекей эле суммасын алып койдум, мен самый маленький. Кирбейт там. Да? Потому что криптовалюталар 100 миңден ашык түрү бар. Кээ биркилер жөн эле как биржа сыяктуу кылып, как блокчейн жасап чыгарып алып, ал блокчейн эмес, ал биржа эмес да. Сайттан сатып аткан криптовалюталар бар. 100 миңден ашык эмес бар. Coinsbit эмне болду? Аз мен сизге айтып берем. Дагы бир эме келди, криптовалюта. Тим эле зал толуп тура, адамдар сатып алды. Анын уштугу 259 миллиард штук. 259 жөн эле элдер залга батпай алып атат. Эмне себептен анча көп чыгат? Азыр эми Отуруңуздар. сатып алыш. Финикону уккансыздар, жакшы. Мен уккам. Эже укту. Түшүнбөйм. Призманы эже уккан. Даткоинди эже укту. Мен салып койдум 125 евро. Азыр Морекини дагы элдер укту. Мен атын атабай эле коеюн, потому что мен тааныган адамдар азыр Айтыр ошону 259 миллион кайсы? миллиард. Миллиард. Айтыр, мисалы менин интересно. Жок, потому что видео кирет. Карап туруңуздар. Мону сатып бүткөндөн кийин сиз деле картошка эксеңиз, бир КамАЗ картошкаңыз болсо, Байтекс это мо.
Siz kamaz ekseniz delе, kamaz ekseniz dedim. Kartoşka ekseniz delе, oşonu satıp bitkençe reklama kılasız da turabı. Turabı? Satıp bitkenden emne? Çıktıydı da. Tügün. Hem Kvestran uqqansız, sitio. Pestrini qanday kirбеген. Kvestran uqqansız. Жаман болушкан. Elder 500 bin dolarlap salır. Жаман болгон. 100 bin de dolarlardı salır. Bizde barıp gelişim. Kuch kırdı muş kuch. Jırgaysın degen sözlerdi uqqandar, kim ekenin bilet da. Ооба. Oy jırgaysın seni jırgap atamın deyip şuntup turup aybay jırgap. Şuntasız qaytıp. Oşol birinci обналичивать ettirçi, keyin обналичивать ettire alбай kalır. Em üçün sizdin Kvestrada, sizdin Kvestrada özüңнүн кошелегиң дейт го жанагындайчы. Özüңнүн кошелегиңда senin 100 bin dollaryň turat. Deyt dagы вывод жок. Вывод закрыт. Siz ушул 100 bin dollaryňyzdy чыгарыш үчүн кечирип коюңуз да, катыраак сүйлөп койсом. Өзүңүзгө окшогон дагы бир лохту табышыңыз керек да, ошонун 100 bin сом долларын алып туруп, анан внутренний перевод менен өткөрүп беришет. Чүлөсү внутренний менен. Ооба. Потому что вывод жок. Карап туруңуз. Эми ошол сиз өткөрүп берген адамдагы дагы бирөөнүн таап акчасын алып туруп, анан внутренний өткөрүп, анан наличка акчасын колуна алыш керек да, туурабы? Ошентип отуруп туруп, анан кийин эмне болду? Жабылды. Квестра. 2 жыл болду жабылган. Канчалаган адамдар күйүп кетти. О, жаман. Азыр дагы Финико деп айябагандай кирип атат. Айябагандай кирип атат. Ошол дивидендди канча айда бир берип турат дейт? Мен окудум. 500% неме жылына 500% алда жинди адамдар иштейт экен аябечи. Андан көрө жылына 20%-тен банктан алып деле иштесе болот ошондо айтсаң деле түшүнбөйт. Эми карап туруңуз. Финикодо мисалы алганда вывод жок. Бирөө 50 000 доллар сала турган болсо, ушул акчаны чыгарып алыш үчүн мени чакырыш керек. сизди чакырыш керек. Сиздин 50 000 долларыңызды алат дагы, ал чөнтөккө салат. Анан ушул акчаны сиздин кошелегиңизге перевод кылып берет. Ясно. Ал кабинетте эле жаап коюшу мүмкүнбү? Мону жаап койгон болсо эмне? Эчтеме кыла албайсыңар. Вот, кыргыздардын түшүнбөй бир жака киргендиги үчүн эмне болуп атат? Алданып атат. Көрүнгөн мамлекеттен келип, көрүнгөн компаниялар келип атат. Элементарно кичинекей эле секреттерин билбегендиги үчүн. Азыр Финикова дагы вывод жок. Акча чыгара албайсың ал жактан. Только башка бирөөнү сатып таап келесиң. Сетевой, ооба, сетевой маркетинг. Эми карап туруңуздар, мен силерге бир нерсени айтайын. Мо келди, кулакка тепти адамдарды, мо келди, кулакка тепти адамдарды, азыр мо тээп атат. Ошону айтып Bunun adı emne? Ошону айтып берди. Айтпай эле коеюн. Жазып койчу мен береги. Atı Мен видео бүткөндөн айтып берем. Анан карап туруңуздар. В общем, түшүндүңүздөр, бир аз болсо дагы эмнеден экен. Мен азыр 5-6 эле пример кылып атам. Эми биздин тифкоин өтөдү. Эми үчүн биз тифкоин менен иштеп атабыз. Өзгөчөлүгү эмнеде? Тифкоин мондай жазылат. Тиф англисче. Йобит биржада бар. Өнүккөн өлкөлөрдө бир криптовалютаны айтсаң, 3 эле нерсени сурайт. Блокчейнде барбы? Количествосы канча? И биржада барбы? Биржага көбү элди чогултуп анан өтүп атпайбы? Элди Сразу эле биржага чыгып туруп анан келип атабы? Өтпөйт элди чогултуп. Ал элди алдап аткан, ал түшүнүп атасызбы? Сиздин акчаңызды жыйнайт. Ордуна жана электрондук акчаны берип коет. Түшүнүп сизди бир нерсе менен оозуңузга соско салып коюш керекпи? Ушул өсөт экен деп жүрө бересиз. Мындайча айтканда, алдагандай эмеге эле сосканы салып туруп бутылкага, пустой бутылкага элечи салып коет да, соска салып койду, болду жүрөсүз да. Андан эчтеке чыкпайт.
Korkmаңыз. Korkut. Çık baytandan. Karap durunuz. Moreki Tifkoy'un количествосы 15 kana milyon штук. Oldu. Başka yok. Бұл басқа әңгіме болды. Это электронные деньги? Слушай, да? Электронная. 15 миллион тифкоинда штук бар екен, а? Количество бар екен. Ошол количествоны сатыш керек пе эми? Бұл количествоны сатпай туруп эле биржага чыктыбы? Азменский, давайте мне досконально 0'dan başlап түшүндүрүп берем Tifcoin тууралуу. Бул 2017 жылы чыккан. 15 миллион количествомен биржага кирген. Сатылган. 5 долларга чейин сатылды бул. 5 долларга чейин сатылып туруп 0'ga түшүп калган. Bir количествосы бар. Bir Bitcoin 5 долларга чейин көтөрүлгөн. Любой криптовалютаны чыгарат, биржага алып кирет, төгөт. Любой криптовалютадан күйөсүңөр. Ар бир криптовалютадан күйөсүңөр. Любой крипто сиз деле чыгардыңызбы бир криптовалютаны? Алып киресиз, сатасыз, элдердин колуна карматасыз, болду, бышырып чегилебиз, болду. Любой криптовалютадан күйөт адам. Карап туруңуз. Морекин да дал ошондой кылып чыгарган. Бұл башка совсем краб башка. Биржага алып кирген, саткан, 5 долларга чейин чыгарып туруп. Анан аз-аздан сатып алып отуруп, бизге айтып, биз кошулуп сатышып алып отуруп, азыр учурда 75% Кыргызстандын колунда. Неме, каяктан келди бул тифкоин? Тырков деген бирөө чыгарган, биржага киргизген, аны мен таанышпадым, бирок фамилиясын эле билебиз. Эмне билесиң да ошо сайттан кайсы өлкөдөн Жок, келген? биржанын ичинде, мисалы, дурдуга барсаңыз, базарга барсаңыз, адамды көрүп туруп соода кыласыз го. Ал жерде мо yobit.net деген биржа бар. Yobit деген. 280 миллиондой эме бар. Брокер, трейдер ошонун ичинде. Алык саты жүргүзөм, могу дордойдо же болбосо любой базарда соода саттык кылгандар бар эмеспи? Алып сатуучулар. Ошондой эле. Болгону базарда алып саттыкты көрүп туруп соода кылсаңыз, ал жерде мындай. Мисалы, бир тифкоинду мисалы 0,41 центтен сатам деп жазып коет. Сатам дейт. Болду. Ушу кнопканы басасыз, сатып аласыз. Ал жерде бири-бирин көрбөйт. Регистрация болуп, мировой биржанын ичинде турат. Ошол эле биткоин, эфиркоин турган жерде эле турат бул билечи. Эми өзгөчөлүктөрүн айтып кетейин. 2017 жыл чыккан. 5 долларга көтөрүлүп 0'га түшкөн, муну деле сатып кеткен. Болгону Жалалбаттык байкебиз алып отуруп, биз менен кошо алып отуруп, 75% уже Кыргызстандын колунда. Түшүнүпсүзбү? Азыркы күндө канча курсу? Азыр ал жөнүндө да айтып кетем. Тарыхын айтып атам да менчи. Анан бизге айтты. Муну негизи жалгыз бир адам баштаган. Кеңеш эле иштеди. Бизге айтты бир 10 адамга. Туура силер сыяктуу 0 болчу. Окутту бизди, үйрөттү. Ошо бизге айтып аткан учурда мен 10 жылдын ичинде 1000 долларга чыгарам dedi. Түшүнүпсүзбү? 10 жылдын ичинде 1000 долларга чыгарам dedi. Bir тифкоинду? Bir тифкоин. Өзү жалгыз. Азыр 5 жылдын ичинде чыгарабыз деп атат. Эмне үчүн? Бизге 5-6 үйрөттүк, 5-6 дагы брокерлерди үйрөтүп отуруп, азыр 40 брокер бар. Bir жалгыз адам уже 40 адам болду. 1 жылдын ичинде. И покупатель, держатель 10 чакты адам боло турган болсо, азыр 750 покупатель бар. Аз, конечно. Аз. 750 аз. Эми карап туруңуз. Мо учурда мунун баасы мондай болчу. 0.000008 болчу. Ушундай болчу.
Бұл сом менен айтканда 1 тиынга жетпеген акча. 80 тиын кандай 8 10 тиын болот ашып кетсе. 1 сомго да жетпейт ал 10 тиын. 80 тиын. 80 тиын деп коелы. 10 тиын деп коелы, 10 тиын болчу. 10 тиын болчу. Былтыр ушул маалда февраль-марттарда мындан эртерээк 1 жылдан өттү. 80 тиын болчу. Азыркы учурда баасы 0,43 ушундай цент. Бул канчалык адам көп сатып алгандын негизинде көтөрүлүп атат да мунун курсу. Любой криптовалюта ошондой. Ооба. Карап турабыз. 1 адам 10 адамга айткан учурда могу болчу. 40 адам болуп 750 адам топтолгондо могу болду. Канча эсе өстү? 5,5-6 эсе. Могу 4 деп коелу. 4 болгондо 40 болгондо канча эсе өстү? 10 эсе болду. 4 эсе өстү. 4 эсе болду. 5. Могу 0,4 жеңип өттү да. Азыр могу жерде 1 эле нөл калды. Эмненин негизинде? За то, что мореки 750 адам сатып алып, инвестиция кылып, 500дөн сатып алган бар, 5000ден, 10.000ден, 100.000ден сатып алгандар бар уштуктачы. За то, что 40 адам рассуртка кылып аткан үчүн, биздей брокерлер чыккан үчүн, мунун баасы 0,43 цент болуп атат. Бул искусственный эмес. Брокердин аринин колунан келе бербейт го. Аринин колунан келе бербейт, туура. Ошон үчүн 750 держателден 40 эле брокер чыкты. Буга да тил байлык керек. Брокер как трейдер да? Трейдер башка. Трейдерде акча баягы валюталар менен салыш. Азыр трейдерлик боюнча деле Көтөрүлүп брокерлик, чыгып жатат. трейдерлик боюнча деле брокерлик боюнча брокерлердин- айтып кетем. Биз Маалымат берүүбү? посредник да. Карап туруңуз. 750 адам болду. Мунун башы 43 цент болду. Эми биз ошо Ош базардан баштаганбыз. Сетевиктерге айтсак, деген. Кыргыздар узакка барышат. Вот, именно ошо сөздү айткан эже. Кыргыздардын колунан эмне келет? Кыргыздарды ким басымтат билесиңерби? Кыргыздар. Карап туруңуз. Ошол учурда биз шора саткан, семечка саткан эжелерге айтчук. Ошол учурда 100 сомго, 200 сомго, 1000 сомго чейин сатып алышчу. 1 сомдон 1000 сомго 1000 коин сатып алышчу. Азыркы учурда могу сом менен айтканда, могу 10 тиын болуп аткан болсо, могу где-то 40 сомдун тегерегиндеги акча. 40 сом. 10 тиындан 40 сомго чейин өскөндө, билесиз, азыр 43 цент где-то услугалар менен 40 сом менен чыгат примерно. Эми карап туруңуз. Учурунда 1000 сом, 2000 сом кылып сатчук. Алчы да. Азыр уже башка. Азыр уже 1000 сомго, 2000 сомго ала алышпайт. Мурда 100 сомго дагы 100 штук же болбосо 50 штук алып коюшчу, 2 сомдон, 1 сомдон. Азыр 2000 сомго да ала албайт. Эмне үчүн? Bir транзакцияга блокчейн өткөндө билесиз, транзакция болот. Ошо бир транзакцияга эфир менен алат. Бирок рубль менен эсептегенде 1,5-2 рубльдин тегерегинде акча алат. Комиссиясы. Мурда биз иште могу арзан 10 тиын болуп аткан учурда 30 рубль, 40 рубль комиссия болчу. Ошон үчүн 200 сомун алып туруп, 200 сомун алып туруп өткөрүп берип коюш керек. Көрдүңүзбү? Азыр 5000 сомго сатып ала албайт даже. 5000 сомго сатып ала турган дей турган болсо, 2000 сом услуга кетип калат да, 3000 сомун алса, анын баасы кымбат болуп калат. Караңыз, эми карап туруңуз. Моорекинин саны 400ге жетиши мүмкүнбү? Болот. Ушул темп менен кетип атса. Моого дагы бир нөл кошулушу мүмкүнбү? Да. Дагы 400 эсе өскөндө канча болот баасы? 400 болушу мүмкүн. 400 болушу. 400 болот. Мен эмне максаттан айтам? Мен өзүмө Şimdi 100.000 эле штукту алып коелим дейин да. И ушинтип эле реклама кылып айтып деп эле жүрө берейин.
Түшүнтасызбы? Айтып деле реклама кылып жүрө берейин. Мунун баасы $1000 чыкпай эле койсун, $10 чыксын. Барабар менде канча акча болуп берет? Конечно, көп. 100 000 уштук $10. $1 миллион. Это когда? Через 5 лет? Нечен 5 лет болсо 5 лет болсун. 5 жыл акча сатып. Мейлі 10 жыл болсун чечек. Күткөндөн чарчадым. Эжекем, бул жерде күтпөйсүз. Мен сизге айтып берейин. Мисалы, үй салсаңыз, акчаңызды үй алып койгон болсоңуз, сизге бир аз акча керек болуп калды, үйдүн балконун сата албайсыздар туурабы? Же болбосо бир мал алып койгон болсоңуз, малды да бөлүп сата На албайсыз. какой-то доле можно да продать. Ооба. Карап туруңуздар. Могу 100 000дин мага акча керек болуп калса, мен могу бир $1 чыгып калды дели, 1000 штугун сатып коюшум мүмкүн. Ошол качан разрешение берилгенде да сатыла турган. Азыр сатса. Азыр сатса болобу? Карап туруңуз. Учурунда могу баадан алгандар Азыр сатса. азыр могу баада сатып атат. Түшүнөсүзбү? Элестетиңиз, 1 сомдон эле, 1 сомдон эле. Жок, 2 сомдон менде болгон 200 000 сомго 200 000 сомго 100 000 уштук тифкоин алгандар болгон да. 3 жылда, 4 жылда, 3 жылда. Кандай 3 жылда, 4 жылда? Бул былтыр эле башталды, же. А бул чыкканы. Биз рассылка былтыр мартта, 2020 мартта баштадык. 100 000 коин алып койгон болсо, азыр муну 20 эле сомдон эсептейличи. 2 миллион болот а? 200 000 1 жылдын ичинде. Бул Жалабатты байке 75%-ын алып койду. Калган 25%-ы деле Кыргызстанда болот. Мындай. Где-то биржада азыр 3,5 миллион, 4 миллиондой бар. Ала чужой башкалардын эмесинде. Бирок ал деген өтө аз количество, 3,5-4 миллион деген. 75% ушу Кыргызстанда, ошол кишинин основной количество ошол кишинин колунда, калгандары ошол биздин брокерлердин колунда да. Карап туруңуз. Еще неизвестно да бул биржага чыккан да. Биржага чыккан, блокчейни бар, сразу сатып алса болот. Эмне үчүн азыр биз откуда покупаем да вот эту тифкоинди? Или силерден сатып алабызбы? Силер али өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн өзүңөрдүн токениңерди азайтыш, мындай акча керек үчүн сатып атканда силерден сатып алабызбы? Карап туруңуз. Бизде эки максатта келет. Бирөөсү жөн эле сатып алып коет. Мисалы 200 000 сомго 100 000 коин сатып алып койду, болду, башка эч нерсе жүрөт да. Да. Пассив. Пассив. Экинчиси, как мен брокер. Мен мисалы 100 000 уштукту коюп койдум. Өзүм для себя алып койдум. Болду, мен жөн эле 1 сом кошуп деле 10 000 уштук саткан болсом 10 000 сом кайнак. Ошону айтып атпаймынбы? Бул как обмен валюта кетет. Сиз доллар сом менен барып туруп доллар аласыз го. Обмен валютада. Ошондо пайда көрөт, туурабы? Кайра артка карай ошол долларды апарсаңыз, ошол эле долларды кайра эмне кыласыз, арзан сатасыз, дагы сизден пайда көрөт. Ошондой. Биз сом менен келсе криптовалюта берип коебуз. Криптовалюта менен келсе сом беребиз. Же доллар беребиз. Жаңа айтып қойдыңыз мысалы біз сілерден эле сатып алабыз деп айттыңыз да, бизден эле эмес, биржанын өзүнөн сатып алсаң болот да. Мысалы силер өзүңөр Жок, азыр силерден сатып алган, это как называется внутренний да, сатып алабыз да, баягы Внутренний эмес. Внутренний эмес эжекем. Ёбит биржа бар бизде. Түшүнөсүзбү? Биржанын ичине кирип, сиз азыр алганды билбейсиз да. Ошон үчүн Карап туруңуз, мен сизге мындай айтайын. Сиздин обмен валютаңыз жок. Доллар барыш алыш үчүн обмен валюта бармысыздар, туурабы? Жок, приложение скачать эту любой обмен валютамен өтүп алам. Антсе деле болот. Жо мен негизи мен жалпак тилмен түшүнүп жатам да сизгечи. Если өзүңүз обмен валюта ачып алган болсоңуз, өзүңүз эле алмаштыра бересиз. Бул жерде деле ошондой. Ёбит биржага алып кирип, сатып, акчаны чыгарып алган. Акчаны чыгарып алганды үйрөнүп алсаңыз, эмне кыласыз? Өзүңүз эле сатып, азыр биз вот этих ноутбуктан дагы түшүндүрүп берем. Полный блокчейнди көрсөтөм, биржаны көрсөтөм, полный иштечи. Азыр муну угуп койсоңуз до конца. Ушул
ушул эле ушуну айтайын. А будем ждать? Азыр айттым эжеке. Ал Мисалы, үчүн мен сатып алат экенмин дагы, мен келип алып туруп жазгырды, ей жазгыр ушундай болуп атат деп мен өзүмүн 100 тифкоинimi сатышым керек экен. Бул чогултуп туруп бул акча керек болсо бир 10 тифкоин дагы бирөөгө сатыш керек. Вот так что ли? Азыр эле Нурланбек айтып кетти да. Бул криптовалютаны адамдар эки максатта сатып алат. Биринчиси инвестор болуу максатында, экинчиси бизге окшоп брокер трейдер болуп иштөө максатында. Эгер сиз бирөөгө маалымат бербейм, реклама кылбайм, сүйлөп башын оорутпайм десеңиз, жөн эле сатып алып коесуз дагы минимум ошол алган, мисалы криптовалютага салган акчаңыздан бир эсе пайда көрүшүн жок дегенде минимум 6 ай күтөсүз. Жөн эле эч кимге айтпайм, реклама кылбайм, бирөөнү таап сатпайм десеңиз. Экинчиси бизге окшоп брокер болуп, трейдер болуп, биз маалымат берип, сатып иштеп атабыз да. Кааласаңыз бизден алсаңыз болот, бизден алгыңыз келбесе, биржаны үйрөтүп коебуз, алып сатканда онлайн эле ошол жактанчы. Ошол жактан алсаңыз болот да. Сөзсүз түрдө өзүңүзгө окшогон бирөөнү түшүндүрүп, реклама кылып айтып сатыш кереги жок. Андай кылбайм десең, биржаны үйрөнүп алып туруп, ошол жака келип алып сатсаңыз болот. Сатып алгандан мына эжеке. Мен айтып аткан баягы трейдер мына брокерлерге совпадает, да? Мисалы, я не умею времени нет, да, магачы мисалычы ошо брокерлик кылып, трейдерлик кылып, баягы түшүп кетсе күйүп калып, өйдө чыкса алып калыпчы, мен ошону мындай элестете албайм өзүмө. Сиз ал нерсеге трейдерликке буну окшоштурбаңыз. Карап туруңуз. Мен сизге бир нерсе айтайын. Сизде 10 000 эле тифкоин алып койдуңуз дейли. То есть, точнее, алып койгонсуз. Ошо 10 000 тифкоинди бир 20 000 сомго 2 сом учурунда алып койгонсуз. Азыр примерно сатсаңыз болот 30 сомдон. Кайра ошо 10 000 тифкоин сатсаңыз, өзү 20 000 сомго алгансыз мындан 1 жыл мурун. Азыр 30 сомдон сатат белеңиз. 300 000. Сатпайсыз. эмне себептен акча жөн эле тура берет да биржа. Өсүп аткан нерсени элестетиңиз, 20 000 сомго какой-то 0,008 центти сатып алып койдуңуз, 10 000 коинду. Азыр 30 сомго өсүп, мисалы да, сизге 300 000 болуп берип атат. Сизге акча керек болсо, определенный количествосын сатасыз, калганын коюп бересиз. Түшүнүп атасызбы? Кийин плюс $1 чыкты дейли. Кийин бул кайсы канча убакыт керек ошол кийин? Карап туруңуздар. Азыр биздин прогноз ушул жылдын аягына чейин $10 чыгат. Жылдын аягына чейин. Ушул жылдын аягына чейин. Кто гарантирует такое? Мы гарантируем. 2-3 жылдын ичинде $100 чыгат. 5-6 жылдын ичинде $1000 чыгат. Төбө берип шерменде болдук кой. Скайвейлерге салып койгонбуз 17-18 күтүп атабыз десем. Мен ошолорду айтып атам, эже эмне үчүн экен. Могу жерде айтып кеттим, именно ошолорду. Өзүңүз иштетпеңизден болот да, ошол нерсени мисалы өзүңүздүн мисалы. Азыр уже коркуп калдык. Кара баягы выгодный жагын алып келсе, уже коркуп атабыз да. Көрдүңбү? Себеби ошондойлорго сатып калдык да. Жанагы Күйүп калган жокпуз, может болот. айранды оозго Айран туура түшүнүп атабыз. Карап туруңуздар, эже. Мен сиздерге полный ачыктан ачык көрсөттүм. Эми 100 тифкоин алыш үчүн канча доллар салышыбыз керек? Азыр мен айтып берем анда. Азыр мен сиздерге көрсөттүм, мынучу. Да. Сиздер моорекини алсаңыздар деле бул нерсе жүрөт. Ооба, алсак деле жүрөт. Албасаңыздар деле жүрөт. Да. Карап туруңуз. Эми үчүн айтып атам? Эми үчүн биз публичный кылып атабыз? Мореки биткоин деле учурунда чыккан да, бир жерденчи. Аны бизге окшой эле айткан. Алып кой, жөн эле алып кой. Бош акчаң болсо, конечно. Бул жерде деле ошондой кредит жанагындай эми алыштын кереги, арамдатыштын кереги жок. Ашыкча акча болсо алып койсо болот. Эми караңыз. Бул келечектин акчалары да булар. Карап туруңуз. Өтөт эртең. Миң крипто өтүп кетебиз. 5 жыл бар, 10 жыл бар, 3 жыл бар. Билбейбиз качан өтүп кетебиз. 1000 уштук биткоин алып койгонуңуздарда Азыр миллионер болуп кетти. 10 жыл мурда да булчу. Азыр деле хотя бы 1000 уштуктан кыргыздардын колуна кармап койгон болсо эжекем. Мунун баасы $1000 дөй эле коюн, көйтө $100 чыгып берсин. Канча болот? $100,000. Хорошо түшүндүк Нурлан. Сен азыр бизге как маркетный план баягы 100 тифкоин канча турат, 200 тифкоин канча турат, 1000 тифкоин канча турат, ошону түзүп бересиң. Хорошо, мындай эжекем.
Бул жерде маркетинг кандай десем, сетевой эмес. Эч кандай адамдар акча түшпөйт. Biz ошентип түшүнөбүз да, 100 угуп туруңуз. 100 аласыз, 100 алсаңыз. Ну, 0,43'tü neseyden alат ekенбиз. 100 алсаңыз, мунуңуз 40 сомдон где-то 4000 сом болот. 4000 сом болот. Плюс буга услугасы где-то 2000 сом болот. Ошон үчүн 6000 сомго 100 штук алсаңыз болот. Так, дальше. Если сиз 500 штук алам дей турган болсоңуз, бул где-то канча болот? 20 миң акча болот. Плюс 2000 услуга кетет. Айырмасы жок. Сиз бир штук өткөрөсүз. Менен кирип чыгып атканда ушунча процент кетти да. Ооба, услугасы перевод. Сиз 100 штук өткөрөсүз, 1000 штук өткөрөсүз, канча штук өткөрөсүз, айырмасы жок. Ушул эле 2000 сом услуга болот. Түшүндүңүзбү? 20 миңге, короче, 22 миңге 500 штук биткоин ала алат экенбиз. Ооба. 1000 штук алам. 1000 штук алам дей турган болсоңуз, где-то 40 миң сом акча болот. Плюс 2000 сом услуга кетет. Көрө аласыз услуга. 42 миңге 1000 штук алат экенбиз. Мисалы 100 штукту алсаңыз 4000 сом кеткен, 2000 сом услугасы болуп атат, ошондо 6000 сом болуп атат. Ошондо 60 сомдон алып калат экенсиз да? 60 сомдон алгандай болуп каласыз да. 100 штук 60 сомдон алып. Услугасы, конечно, Услугасы менен. любой жерде услуга бар. Эми карап туруңуз, бул потолок 10 миңге чейин ушундай болот да. 10 миңден кийин кайра кымбаттай баштайт. Мисалы сиз 10 миң штук алсаңыз, Дагы бир вопрос, дурацкий, да? Мисалы, азыр 0,43 болду, кайсы күнү 0,50 болот же 0,60 болот? Эмнени эсептейбиз? Айды эсептейбизби же числону же сколько потребительдин көптүк киргенин эмне эсептейбиз? карап туруңуз. Биз сатып аткан мындан 6 ай мурун эле азыр бир жерден көрсөтөм. 0,07 цент болчу. Бул сатып аткан баа. Түшүнүп атасызбы? Алып аткан баа 0,045 цент болчу. 4 цент болчу. Алсаңыз кымбат аласыз, сатсаңыз Көчөдө, да. арзан сатасыз. Көрдүңүзбү? Бир жыл мурун алып аткан баасы 0 болгон болсо, сатып аткан баасы 0 болчу. 4 анан 4. Алып аткан баасы 0,004. Көрдүңүзбү? Моодон алгандар моодон сатат да турабы? Мо мисалы 3 сомдун тегерегинде акча. Мо 0,07 цент бул 5 сом 6 сом тегерегинде акча да. Мореки 10 тыйын. 1 сомго жетпеген акча. Эми карап туруңуз. Азыркы учурда 0,43 цент бул алган баасы. Түшүнүп атасызбы? Сатып аткан баасы 0,28 цент. Көрдүңүзбү? Азыр 0,07 центтен алгандар бар да мындан 5-6 ай мурун. Азыр моодон сатылат да. Мо 0,28 цент деген бул где-то 30 сом тегерегинде акча. 25 сом. Биринчи актив жагы бар экен, пассив жагы бар экен. Актив жагынан силер айткандай брокер болуп иштесең, канчалык чакырган сайын, адам көбөйгөн сайын тез мунун курсу көтөрүлүп атат, кымбаттап атат дагы. Сен өзүңдүн личный мисалы, өзүң алып койгон токениңге кымбаттаганда сен арзан алып койгондорунду зарыксаң сатып алсаң болот экен. Мисалы, сиз деле любой эле адам мындай да. Силер кошулсаңар деле, ким кошулса деле 10 миң штук алып койдуңуз дейли сизде. Болду. Тууган урук, дос чарларга жөн эле приложение айтып деп 1 сом, 2 сом кошуп буну коюп койдуңуз. Өзүңүз блокчейн кошелегиңизде турат. Бирок биржадан же болбосо бизден как посредник да, брокер деген посредник да. Бизден алып сатып 1 сом, 2 сом алып сатып. Сиз аларга жардам бергенче эле 1 сом, 2 сом пайда көрөсүз. 10 миң коин сатсаңыз 2 сомдон кошкон болсоңуз 20 миң. Брокер болушуңуз керек экен да. Эми карап туруңуз эже. Жаштар. Карап туруңуз. Учурунда сиз жакшы билесиз, инфляцияны да жакшы түшүнөсүз, аябай түшүнөсүз да, карап туруңуз.
Кыргыз негизи эгин тегин деле биринчи эккен эмес. Ооба. Соода сатык деле биринчи кылган эмес. Жаңыдан базарга чыккандар байыдыбы? Жок да. Байды. Жаңы Салымбеков, Бабанов соода сатыктан байыган. Башында биринчилерден соода кылгандар байыды да турабы. Жаман көрчү эле Кызыл Кулак, Республикант, эмнеле? Алып сата деп соода кылгандан адамдар уялчу да. Азыр каждый второй коммерсант базарда отурат, соодасы болбой деле калды. Эмне үчүн конкуренция көп. Андан кийин неме дейм да? Расход. Андан кийин караңыз, обмен валюталар ачылганын билесизби? Рубльден сомго өтүп, анан доллар, евро келгенде көчөдө эле алмаштырчу да турат. Азыр эмне каждый уголда обмен валюта. Азыр Морики деле ошол обмен валютчиктер деле аябай байыды. Потому что 100 долларды алмаштырыш үчүн 100 долларды алмаштырыш үчүн 500 сомдон кем кошпойт болчу. Жаңыда Москвага баргандар дагы байыды. Эмне үчүн? Мына зарплата 90 000 рубль болчу. Турабы? Жаңыдан кыргыздар Москвага баратканда зарплата 90 000 рубль болчу. Эки этаж үйлөрдү салды, машиналарды алды, түзгүлө байыды жаңыдан Москвага барганда. Кийин дагы бир кыргыз бар да, мен 60 000ге деле иштей берем деди да. Азыр 30 000 түшүп. Турабы? Ана могу кыргыз башында да 90 000 иштеп атат. Муну кетирип да 60 000 алат да. Дагы бирөө барып туруп 30 000 иштей берем деди. Ошентип отуруп азыр 10-15 000 зарплата алып калды Москвада. 20 000 зарплата алып калды. Азыркылар жөн эле жүрөт иштебей. Вот. Азыр деле могу криптовалютаны Кыргызстанда түшүнсөк 1% адам түшүнөт. 99% дүп түшүнбөйт. Эси туура багыт менен, туура жол менен алып кеткен болсо, Сен брокер бол десең коркушат калган. Блокерлер гана иштеп акча алат экен, биз пассивге отурсак биз жетпейбиз. эжекем, бизди көбүнчө мындай сүйлөп атканда кээ бир адамдар мынтип ойлойт да. Ушу мени кайерден алдап коет экен, аңды отуруп түшүнбөй калат да. Биздер ушундай эмес. Ушу кайерден алдап коет экен деп аңды отуруп түшүнбөй калат. Брокерликти кошуп айта турган болсом, как Карап брокер туруңуз. айтпаш керек может берди, билбейм. Айтыш керек. Карап туруңуз. Биз учурунда бирөөнүн 10 000 сомун алып, ой, бир нерсе болсо мен жооп берем. Берчи 10 000 сом. Мен биле 5 000 типкоин карматып койгон убактар болду да. Кулакка тээп атып, түшүнүп сүйлөйүнчү. Азыр 5 000 типкоину канча акча болуп берет? 200 000 сом болуп берет. Кыргыздар, дегеле кыргыздар эмес, адамга адам мындай жол көрсөтмөйүнчө эч ким эчтеке кылбайт. Кайдасаң башка жерге карачат, тура. Москвага деле бирөө кулакка тээп отуруп кетти да турабы. Ой, барсаң жыргайсың там. Жатаканасы бекер тиги бу дейт турабы. А бирок аякта менттерге түшкөнүн, орустардан мырк деген сөздөрдү укканын турабы. Квартирада кырынан жатканын айтпайт. Таксистер деле досторун алдайт. Келсең, такси айдатсаң, сонун кыздар чыгат экен. Жакшы жактарын айтат. Мастарчы алып сөккөнүн, машинасына кусуп кеткенин, үшүп тоңуп жүргөнүн айтпайт, сүзүп алганын, гаиге түшкөнүн. Адамга адам себепкер болмоюнча адам бир иш кылбайт эжеке. Биз сиздерге болгону азыр моорекин айтып, себепкер болуп атабыз. Мына динди деле айтайын. Учурда дабатка чыккандар иттей эле жаман көрчүңөр, Шөжөрөп. Аз жаман көрүп атам. Эми үчүн тозокту, бейишти көрсөтүп, Алланын улуттугун таанып койгон үчүн жүрөккө киргизип койгон үчүн. Азыр дабатчылар андай кылбайт. Ошондо дагы окуган адам окуп атат намазды. Окубаган адам окубай эле жүрөт, ошо бейишти, тозокту көрүп жүрүп деле, түшүнүп туруп деле. Муну деле биз айтып атабыз, баалуулугун көрсөтүп атабыз, айырмасын көрсөтүп атабыз. Алса адам өзүнө пайда, албайса деле өзүнө. Видеону токтотобу? Не? Тур.